алып келип атат. TikTok'tu жакшы жагына колдонсоңуздар, жакшы жакты көрсөңүздөр, өзүңүздөргө жакшы пайда алып келет. А мен башында ушу TikTok'да отчат Кудай буйрса. Тилди ата менен баланын мээрими бул жакта биринчиден айкалышып да кетти. Анан азыр эми ошону көрүп алып тартып атышат да. Сону тартып атышат, ато десе, о элге алып чыгып жүрө бериңиздер. Силерге да ийгилик. Чоң рахмат силерге келип бергениңиздерге. Диана, чоң рахмат. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан. Сен гүлдөп өсө бересиң, бул кызың. Саламатсыздарбы, ардактуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн студиябызда өзгөчө коногубуз бар. Ардактуу Жылдызтай YouTube катталуучуларды сиздерге өзгөчө маанайыңыздагы бир чоң салым кошкону инсанды алып келдик. Ким десеңиздер, ушу TikTok тармагынан өзгөчө жарып аткан чыгармасы менен кызы уулу менен атанын тарбиясы кандай болуш керек, ата менен кыздын ортосундагы мамиле кандай болуш керек, ошол нерсени чагылдырып өзгөчө таасир калтырган инсандар Жаныбек Турганов агабыз. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр жакшыбы? Кудайга шүгүр, жүрөбүз акырындык менен. Жаңы эле азыр эми бүгүнкү күндө ушу TikToктун бизди TikToктон көрүп алышып эле, ой TikTokто жашап калдың, тааныштардын баары эле, ооба ошол жактан чыкпай калдык, жашап атабыз. Эми замандын талабы менен бизге TikTok жакшы нерселерди алып келип атат. TikToкту жакшы жагына колдонсоңуздар, жакшы жакты көрсөңүздөр, өзүңүздөргө жакшы пайда алып келет. А мен башында ушу TikToкту ачылганда мен да көрчү эмесмин, жаман көрчүмүн. Көбүнчө эле жаңы ачылганда жаман нерселер чыга берип, анан бул Назарбек балам айтып калды бир күнү ошону. Ыйлаба кыргызым 5 жашта болчу ошондо бул. Ошондон бери ачканда биз дагы сонун нерсеге жетмей экенбиз деп ойлоп коем. Анан кийин 1-2 жылдан кийин анан кеч жетти бизге. Андан кийин анан ачып, ошол TikTok менен азыр иштеп келе жаткан учурубуз. Жакшы. Диана, кандайсың? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Жакшы эле. Канча жашка чыгып калдың? 5 жашка. Ким үйрөттү сага ырдаганда? Атам үйрөткөн. Назар жакшы ырдайбы же атаң жакшы ырдайбы? Атам жакшы ырдайт. Апаң келген жокпу? Жок, келген жок. Ырдайбы? Жок. Кайсы ырды жакшы көрөсүң? Жүзгүлүү жамтыйын жакшы көрөм. Ошону биринчи жаттагансыңбы? Жакшы. Назарбек, сен кандайсың? Жакшы. Окуулар жакшыбы? Жакшы. Канчанчы класс болдуң? 3-чү. 3-чү? Мектепке барып атасыңбы? Ооба. Мектепке барсаң, классташтарың "О, Назарбек келди" деп таанып калышты бардыгы? Ооба. Окуулга кайсы сабак жакшы көрөсүң? Ден тарбия, математика, адабият, бардык сабактар эле жакшы. Жакшы. Сен канча жаштан бери ырдайсың? 5 жашымдан баштап. 5 жаштан баштап, кайсы чыгарманы жакшы ырдайсың? Кайсы чыгарманы жакшы көрөсүң? Өзүм ортомчу болдум, Ысык-көл, Тоң мекени, 18 жаш, Туулган жер, барды ошолорду да. Жакшы. Жана чоңойгондо ким болосуң сен? Ырчы болосуңбу? Андан башкачы? Андан башка ырчы эле болом дейм. Сенчи, Назарбек? Мен ырчы жана футболист болом элем. Футбол жакшы ойнойт окшойсуң анда, э? Сон. TikTok атаң экөөң тартасыңбы? Чоң эле тартабыз экенбиз. Чоң эле. Ким жакшы тартат? Атаңбы же сенби? Атам. Дианага караганда Назарбек бир аз уялчагыр окшойт негизи. Негизи булар эми акырындык менен кээ бир баланы карасаңыздар, ушундай тили буудай куурат да. Бири кем дүйнө деген ушул экен да. Булар ыр жагынан сразу алып кетишет, сөз жагынан акырындык менен такшалып келе атышат. Биз ушундай кичинекей кезде мындай сүйлөмөктү кой, бизде үйгө коноктор келгенде, айланайын бар эшикке ойно. Эшикке чыгып тургула, чоң киши отурганда чогуу отуруп сүйлөшпөгүлө деп тарбияланганбыз да биз. Ошентип жүрүп анан жоош болдук биз дагы. Аябай. Анан ошентип келип, анан такшалгандагыбыз да азыр. Жашоону көрдүк, тияққа урундук, бияққа урундук. Значит, жоош болгон болбойт экен
деп жүрүп анан эми биз деле эми сүйлөгөндү үйрөнүп ушинтип калдык да. Анан ушулар азыр ушундай сүйлөп атканына Кудайга шүгүр. Азыр барсак, КТРКга барсак, ошол эжекелер бул экөөнү ошол жака алып баруучулукка алабыз деп атышат, Кудай буюрса. Тилди жаттыктыргыла депчи, жакшыраак көбүрөөк сүйлөгүлө деп. Кудай буюрса мен дагы ушу тил жагынан иштетип атам акырындык менен. Жакшы. Өзүңүз негизи көптөн бери чыгармачылыкта жүрөсүз. Ооба, мен Канча жыл болду? Чыгармачылыкта жүргөнүмө биз эми окуп жүргөндөн баштап, 7-8 класстан баштап ушу ырчылыкка аралаштык. Көптөгөн конкурстардын жеңүүчүсүмүн мен дагы. Комуздун ошол биз окуп жүргөндө 2003-2002 жылдары фестивалдар болчу. Жаш таланттардын конкурстары болчу. Ал кезде аябай сонун болчу. Биз райондук, областтык, республикалык болуп, ошол жакта ар бир Кыргызстан боюнча барып, ошол жакта ырдачыбыз. Жаш таланттарды аябай колдочу. Анда Майрам Акаева эжекебиз аябай колдочу жаш таланттарды. Ошондон бери аралашып келатып, андан кийин окууну бүттүк. Окууну бүткөндөн кийин окуу жайга тапшырдык. Андан кийин анан Бишкек шаарына келип, анан чыгармачылык менен ыр жаздыралы болуп, 2008 жылдан бери ыр жаздырып келаткан учурубуз. Андан бери мен өзүмдүн бир 10 чакты чыгармаларым бар, өзүмө тиешелүү. Бир клибим бар. Аларым ошо канча ырларды жаздырсак дагы бирок элге сиңе албай койду негедир. Оор ырлар өтпөйбү же фольклор жагы меники өзүмдүкү. Фольклордун көтөрүлүшү кичине кыйыныраак экен. Эстрадныйлар жеңил ырларды ырдап кете беришет экен. Фольклор жагында сонун ырдаган балдар бар. Бирок негедир чыга албайт, элге таанылбайт да. Эми ошол эле ырдай албаган ырчылар бар арабызда. Ошолор хит, элдин баары тааныйт. Анан мен өзүм алып баруучумун, тамадамын. Барып тойлорду алып барасың. Алып барып сүйлөп атасың, ырдайсың сен дагы ошол ырларды. Эстрада ырдайсың, комуз менен ырдап бересиң тойлордо. Аккордеон менен ырдап бересиң. Анан бир күйгөнүң ошо. Үйүн деле жок да, карасаң, ырдай албайт деле. Ырдаша келсең, кечирип кой, ырдайсың сонун анын жанынан. Анан ошону чакырасың баланча дегенде элдер айланайын колчап күтүп алат. Анан ойлоносуң, элдердин угусу ушундайга алып баратабы же биздин жакшы ырдай албайбызбы деген ой кетет да кээде туруп. Анан бир карасаң, Кудайга шүгүр, талант деген, өнөр деген жерде калбайт экен. Азыр биз эми өзүбүздүн ушу TikTok аркылуу элге кичинеден болсо дагы таанылып келатабыз акырындык менен. Ошончо кеткен чыгармачылыкта убактыңыздын жемишин эми көрүп келатат. Эми ооба. Ушу балдарыңыз себепкер болуп, негизи элге демек жеңил ырлар жакшы өтөт экен да. Ошондой экен да элге. Мен мисалы Зар болдум деген чыгарманы жаздыргам. Бул чыгармага аябай буга чейин канча чыгармалар менен иштедим. Кичине аранжировканы кыйын профессионалдар менен иштешти. Макул дедим дагы, ушу Мирлан Ниязов агабызга бардым. Доллардын көзүнө карабай бир салып көрөйүнчү. Балким ушул жерден чыгып кетем деп Албайке менен иштештим. Ал аранжировканы сонун кылып жазып берди. Эдил деген бала бар бизде. Эдилге бардым, ошол жака жаздыр деди үндү. Аяка жаздырдым, ыр даяр болду. Даяр болгондон кийин клибин эми Эрнис Сыдыковго тарттыр деди. Аякка барып тарттырдым, көлдө тарттык. Эми клиптин азабы көп да. Баарын тарттырып, канча деген эмгек кетти ошол жака. Жакшы эле акча жумшалды. Анан мынакей эми кичине элге алынат болуш керек деп келип Музканалга келип берсең, Музканалдан өтпөй турун. Себеби эмнеде Музканалдан өткөн жок десең, себебин айтышпайт экен да. Анан Музканал көрүп жатсаң, чалкалап, каяктагы ырлар чыгып атат, хитке айланып атат ырларчы. Анан көрүп алып ырдагың келбей кетет кээдечи. Ушундай кандай комиссия иштейт болду экен ушул жакта деп таң каласың да.
Анан болбогон эми аз баардык эле жерде акча болуп калбадыбы? Акчанын аркасы менен ошентип кете берет экен. Анан биз ушул ата деген ырды уккандан кийин өзбектердин хитке айланып кетти. Мо Диана кызым экөөбүз жөн эле отуруп тартканбыз. Ошол бир күндө эле миллионду көздөй кетти. Анан ойлонуп отурдум. Бир учуру келип калат болуш керек, ушу миллионду алган убакыт келет деп жүргөм да өзүм эле. Анан ошол келди. Сиз мурун эле айтып жүргөм, миллионго аз калдык. Буга чейинки просмотрлары 700-800гө барып токтоп калып атты да. Уже тартсак болот экен деп калдым. Андан кийин эле анан жана атасын сиз айткандай жеңилирээк кылып, маанисин кылып жазсам, сонун элдер кабыл алды. Ошо менен ал дагы азыр 2 миллионго чейин просмотр ала баштады. Анан казак бир туугандар дагы суранды ушуларды казакча ырдап бергиле деп. Анан экөөнү азыр казакчадагы ырларды үйрөтүп атам. Демек, бизде TikTok'то көрүнүп турат экен, ким кандай көрүп атат. Кыргыздар көрүп атабы, кайсы област көрүп атат, Бишкектен көрүп атабы же нарындан көп көрүп атабы. Карасам, менин катталуучуларымда ошо казак туугандар дагы көп экен. Жарымы ошо казак туугандар экен, жарымы кыргыздар, жарымы казактар болуп, ошондой болуп калды. Жакшы. Диана, мага ырдаган үйрөтөсүңбү? Үйрөтөм. Бизге ырдап бересиңби? Ырдап барам. Келиңиздер, анда сиздерден бир жингил болсун. Анда биз эми бир топ болуп калдыңыздар да. Биз эми трио болуп калдык, семейный ансамбль болдук, Кудай буйрса. Азыр эми ушу кыргыз элибиз аман болсун, Кыргызстан тынччылык болсун, элибизде ынтымак болсун деген ниетте ушу кичинекей балдарды патриоттукка үйрөтүп, Кыргызстан деген чыгарманы трио кылып аткарып беребиз, жоңулайынбы? Алатон, өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан, укмуштун бары табылган, уюткун чөлкөм Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, ол кызың барда Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, ол кызың барда Кыргызстан. Кандай кенен Кыргызстан, экинчи кенем Кыргызстан, туйлаган тулпар улуңун тугармап берем Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, ул кызың барда Кыргызстан. Ким ушуларды ким биринчи жаттады? Сен биринчиби же сенби? Диана. Байкем биринчи. Сен оңой эле жаттадыңбы? Же атаң уруштубу жаттады? Жок, урушкан жок. Үйдө атаң урушпайбы сени? Урушпайт. Урушпайбы? Эмне деп эркелетет сени? Эмне деп эркелетет? Жаным кызым деп. Дагы? Дагы уктайын атканда мени кучакташып жатат.
Молодец, Азамат. Мындан сырткары дагы бир могул көрүүчүлөр суранган ырлары боюнча казактар бир аке деп суранды окшойт сиздерден билишет. ооба Ал дагы бир жакшы эле көрүүчү чогулуп койду окшойт. ооба ошол азыр 2 миллиондон ашып калды. Аке дегени 2 миллиондон ашыптыр. Биздин ато деп тартканыбыз ал дагы 2 миллионго барды да. Экөө тең эле кетип баратат азыр. Кичине эми казактар көбүрөөк экен да. Бизден саны көп да, ошон үчүн көбүрөөк просмотр алды ал жактан. Биздикинен кыргыздардыкынан болсо 2 миллионго барды окшойт. Диана, канча бир туугансың? 5 Биринчи ким, эң чоңуңар кимдер? Эң чоңу Назар Байкең. Бул Байкең, Назар Байкең. Андан кийин? Абай Байкең. Абай Байкең, анан? Мен. Сен атың ким? Диана. Андан кийинки? Андан кийинки анан Элеман, Элмирбек. Элеман, Элеман анан Элмирбек. Бөбөктөрүң жакшы көрөсүңбү? Жакшы көрөм. Элеманды жакшы көрөсүңбү же Элмирбекти катыраак жакшы көрөсүңбү? Элмирбек. Неге? Кичинекей ал Элеман жинне тийип калат окшойт. Элеманы көбөш да. Удада. Жакшы. Эми мен суранайын. Сизден жана ато дегендериңиздер кетип болду. Ошону бир шиңгилден келтирип берсеңиз. Ошону келтирип берели. Биринчи сен, Диана. Азаматсыздар. Сонурду айтып турбойсуңбу? Мага үйрөтө аласыңбы? Үйрөтө алам. Негизи бул ыр негизи өзбектердики. Ооба. Өзбектердин ыры. Ушул өзбектердин ырын угуп калып, да деп. Сонун чыгып элдин баары TikTokко тартып баштаптыр. Карап отуруп анан ошо кызым экөөбүз тартканбыз жөн эле отуруп. Эң биринчи историясы ушундай, анан ал дагы ошо миллионду алды бир күндө эле. Анан ойлонуп отуруп, ошо атону кыргызчага которуп, анан бир сыйра көрдүм, ырдаттым буларга угузуп отуруп. Анан ырдады, анан дагы бир нерсем идея келе берет экен да. Анан атоо дегенде мындай карасам, атоо дегенде оу деп кошконду көрдүм да, эмне болор экен десем, сонун окшошуп калды ошол жери. Атоо дегенде о бири-бирине ата менен баланын мээрими бул жакта биринчиден айкалышып да кетти. Анан азыр эми ошону көрүп алып тартып атышат да. Сонун тартып атышат, атоо десе о деп келтирип атат да актерскийчи. Ушул идея да кошулду. Апасында дагы ушул идеяны коштук. Ошону менен азыр сонун чыгармалардын бири болуп атат да. Жакшы. Негизи булардын апасы каршы эмеспи негизи чыгармачылыкта? Мындай колдоп атат, көз тийип кетет, сөз тийип кетет деп. Азыр эми көз тийүүдөн Кудай сактасын. Мен деле биз деле булар эмес, кичинекей кезибизде 5-6 класс окуп жүргөн кезибизде тойлорго барып баштадык. Айылдагы эле өзүбүздүн айылга эле барган тойлордо барып комуз менен ырдап келип акча тапчубуз. Ошондо үйгө келип ооруп жатып калчубуз. Анан бир апабыз бар эле. Ошол апа келип бизди кыргызчага кирене деп коет. Кирени эле онан чыгарчу.
анан кадимкидей жеңилдеп калчубуз да. Анан эми азыр баардыгыбыз Кудайдын гана бир колундабыз. Тиленгеним, суранганым ушу жаман көздөн, жаман тилден алыс болсо экен деп күнүгө дуа кылам. Барга дуа окуп коем. Апасы болсо үйдөн киренелеп турушат. Жакшы. Анан колубуздан келишинче тазаланып, келмелерди жатка билишет. Бул балам болсо Куранды окуйт. Анан эми көз тийүүдөн алыс болсун, элдин батасы тийсен деген ниетте. Бул суроо да жакшы болду. Мен сизге жана башында айтып өткөндөй, канча жылдык менин эмгегим бар ушу чыгармачылыкта. Канча аракет кылсаң дагы болбойт да. Бешенеңенде окот да. Бешенең болсо туруп туруп эле бир ыр менен эле чыгып кеткендер бар да, мисалычы. Анан кээде ойлонуп койдум, ушу балким ушу мени Кудай Таала ушу балдарым менен бир чогуу чыксын. Чогуу чыксын деген неме болгонму деп ичимен ойлонуп койдук да. Сиз ошо балалуу боло электе эле бир кыялданып жүрсөңүз керек да, ошо балдарымды ырчы кылам мен. Эми бул баланы ырчы кылыш бизден эмес экен да, өзүлөрүнөн болот экен. Бул тукумдан тукумга улана турган менин үй бүлөдө 7 бир тууганмын. 7 бир туугандын 5-өөсү ырдайбыз. Азыр Калыбек Турганов деген акын агам бар. Элге таанылып эле калды. Да Камчыбек Турганов деген агаларым бар. Чогуу баарыбыз телевиденияларга чогуу барып жүрөбүз. Үчөөбүз трио кылып ырдайбыз. Анын агамдын балдары да ырдашат. Күү чертет, чоң эле комузчу болуп калды, ансамбльде ойнойт. Барсбек деген. Анан ушу менин балдарыма өтүптүр. Бул ушинтип артынан келе берчү нерсе экен да. Эң сонун жакшы. Эми дагы бир ырдап бересиңерби? Кайсы ырдайсыңар? Так, кайсын ырдайбыз? Азыр эмелерден бир кыскача жана TikTokко тарткан эмелерден ырдап берели. Кандай тартылат көрүп алыңыздар. Мына ушул жактан көрсөтүп коелу. Турмуштун сырын айт, чогуу Turmuştun sırrını ayt, taşbaka kıvayt. Ömür zımıray, 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 zımıray. Şaşılbay taşbaka, isalat çarçasa. Ömür zımıray, 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 zımıray. Kıskaça ушундай тартабыз. Анан дагы бир чыгарма бар. Ошону бир отоларда берели, Булсуну. Булсын olur, ötөт кетет, чоң эле. Жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам келет. Абалыңды сурай турган, бул күндөр адамга адам келет. Бул күндөр адамга адам Азаматсыздар колчалар болсун. Талантыңыздарга таазим. Рахмат. Ушундай уул кызды өстүргөн сизге рахмат. Анан алдыда келечеги кең болсун, ойлогон ой максаттарыңды жетишсин. Негизи болор бала богунан дейт. Ооба. Кичинекей бала булардын талпынуусу, бул аракет кылуусу аябай бизди кубандырып турат. Баягы талантсыздар өздөрү чыгып атышат. Анан таланттуулар бизге окшоп ушинтип көтөрмөлөп чыгарганга жардам беребиз. Эң сонун нерсе, силерге чоң рахмат. Баягы бизде бир эле жерде эмес, көп тармактан таанылган жакшы болот негизи. Азыр эми Кудайга шүгүр барып атабыз, интервьюларды берип атабыз аркасынан. Мындан дагы жакшы бизде сонун алдыда көп
даярдап аткан нерселерибиз бар. Ошонун баарын алдыга чыгарабыз. Сиздер болсо ушундай кичинекей таланттарды, бизге окшогон таланттарды элге алып чыгып жүрө бериңиздер. Сиздерге да ийгилик. Чоң рахмат сиздерге келип бергениңиздерге. Диана, чоң рахмат келип бергениңе. Буюрса чоң ырчы кыз бол. Мамлекетибиздин желегин дүйнөгө таанат, Ал эми Назар сага окууларыңа ийгилик. Рахмат. Футболист болом дейсиң. Роналдонун жанына барып, Роналдону ойнотуп отурган футболисттерден болсоңуз, Буюрса, аябай футболго аябай жакын. Мен канча алыстатсам да болбой койду. Мейли дедим, эми буюрса футбол жагынан да көрүнсө, жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Пока. Görüşürüz buyrsa, keyinki эфирлерде görüşüp, buyrsa жаңы чыгармалар менен келип калыңыздар. Кудай буйрса. Эл сиздерди күтүп калды. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки эфирлерден кайрадан жолугушканча сак саламатта болуңуздар.